структураңызда канчадан бар экенин жана кимдер бар экенин көрүш үчүн сиз личный кабинетиңизге кирип, моя структура деген мындай моя структурага киресиз. Анан монда бүт канча адам бар экенин, канчалары заказ кетире элек экенин, неподтвержденныйлар канча экенин бүт баары чыгат. Сиз мисалы могу детальный обзор по всем консультантам деп турбайбы, ошону басасыз. Басып мындай кылсаңыз, сиздин биринчи линиядагы адамдарыңыздын баары көрүнөт. Эгерде сиз первая линия деп турбайбы, ушуну басып, вся структурага келтиресиз. Анан применить фильтрди басасыз. Применить фильтрди басканда командаңызда канчадан бар экени баары чыгат. Ушинтип көрүп алсаңыздар болот. Кимдер бар экенин, еще ким канча балл жасап аткандарын баарын мынтип, ким активно иштеп атат, ким иштебей атат, ошо бүт баарын көрүп аласыздар мынтип личный кабинетиңизге кирип, структураңызга кирип. Кийинки страницасына өтүп, мына баарын көрсөңүз болот. Мына кимдер кандай балл жасап атат, баары көрүнүп турат. Эң акыркы страницага өтөйүн. Мисалы, кээ бирлер момундай болуп калат. Булар эме да, код подтвержденияны алар бизге жибербей койгондор. Ошо жибербей койгондо ошол подтверждать этилбей ушинтип туруп калат. Биз булардын аркасында биз команда түзө албайбыз, ошоюнча туруп калышат да. Ошон үчүн биз ушундай кылбашыбыз керек да, могу код подтверждениясын, логин, парольдорун алып биз подтверждать эткенге аракет кылышыбыз керек. Ушундай калтырып койбошубуз керек да негизи. Чала була кылып. Ушинтип өзүңөрдүн адамдарыңарды көрүп алсаңыздар болот.